Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Кыргыз-Өзбек чек арасында 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 11 сентябрда таңкы саат 7:54 Кыргызстан менен Өзбекстандын чектешкен аймагында учугунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунан билдиришти. Ага ылайык жер титирөө Кадамжай районунун Кадамжай шаарында жана Пүлгөн айылында 3,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Баткенде соңку жумада мас абалында унаа башкарган 18 айдоочу аныкталды. Бул тууралуу Салам медиага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. 4 сентябрдан 10 сентябрга чейинки аралыкта 1031 жол эрежесин бузган фактысы аныкталган. Алардын ичинен мас абалда унаа башкарган 18, айдоочулук куәлиги жана автомобилга тийиштүү документтери жок унаа башкарган үчүн 11 айдоочу, кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашырып айдаган 241, башка ар кандай жол эрежелерин бузган 761 айдоочу аныкталса, убактылуу айып короого 52 автоунаа токтотулган. Баткенге абакаттам көбөйүп, билет баалары арзандады. Бул тууралуу облус башчысы Абдикарим Алимбаев Тезжет авиакомпаниясынын жетекчилиги менен болгон жолугушуусунда белгилүү болгонун Facebook баракчасына жазды. Бишкектен Баткен шаарына жумасына 2 жолу шаршемби, жекшемби күндөрү, ал эми Разаков шаарына жумасына 3 жолу шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү үзгүлтүксүз каттам жүргүзүлмөй болгон. Ал эми билеттин баасын 6 000 сомдон 5,5 000 сомго арзандатуу макулдашылган. Кыргызстан чек арасында акимдер жолугушту. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баштаган топ Тажикстан менен чектеш Миңөрүк айылында Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Баховиддин Баходурзода жетектеген делегация менен жолугушту. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Жолугушууда чек ара, укуктук тартип, сууга суу талаш көйгөйү жаралбаш үчүн алдын ала макулдашуулар зарылдыгы белгиленип, макулдашылбаган аймактарда эки тараптуу курулуш иштерин, түрдүү аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу, ирригациялык чарбалык жана күндөлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ошондой эле эки тараптуу делегация чагымчылдык аракеттердин алдын алуу үчүн чараларды көрүү боюнча макулдашты. Тынчтык жүгүрүшү эл аралык факелдик эстафетасы Баткенде жыйынтыкталды. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын спорт сүйүүчүлөрү катышкан тынчтык жүгүрүшү 8 сентябрда Баткен облусунун Кызыл Кая шаарына жетип келген. Аларды облустун ар бир район шаарынын борборунда район акимдери жана шаар мэрлери, баш болгон жетекчилер, спорт көрмандары салтанаттуу тосуп алып, каалоо тилектерин айтып узатып жатышты. Эл аралык достукту, элдердин биримдигин чыңдоого жана дүйнөгө тынчтыкты сактоого, сергек жашоого шыктандырган факелдик эстафетанын алкагында катышуучулар жанып турган факелди көтөрүп, белгиленген аралыкты чуркап өтүштү. Уюштуруучулардын айтымында эстафета 1987 жылы негизделип, дүйнөнүн 155 өлкөсүндө болуп келген. Бул жылы дүйнөлүк тынчтык жүгүрүшү 2023 факелдик эстафетасы өлкөбүздүн Нарын, Жалал Абад, Ош облустарынан өтүп, Баткен облусунун Разаков шаарынан 10 сентябрда салтанаттуу жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, эстафета 3 сентябрь күнү Нарын шаарынан салтанаттуу старт алган. Маршруттун кыргыз жериндеги жалпы узундугу 882 чакырымды түздү. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.